Bir адам бизге баш болуп ишке алып барган. Ишти бүтүрүп тапшырып акчаны толук берген жок. Мен дагы прорабтан ала алган жокмун дейт. Бизге баш болуп алып барган адамдан акчаны сурап алсак болобу? Же кандай кылалы? Эгерде силерге баш болуп алып барган, бирок ага дагы бербей койсо ал каяктан берсин? Аны туура түшүнүш керек. Зыян бардыгына тегиз бөлүнүш керек. Эгерде ал алып ана бербей койсо, анда бөлөк нерсе. Тууганым Москвада иштетип акчамды бербей койгон, көп суммада. Акчамды сурап ала албадым. Анан сурабай койдум. Өзүм да 6-7 жылдан кийин Москвага барып кичине акча алдым. Берип тур, берем деп. Ошол адамдан эми ал менден сурап жатат. Мен кандай кылсам туура болот? Кайра алганымды беришим керекпи же карызды бер сен деп десем болобу дейт. Жок. Мындай, сизден карыз алганбы? Бербей жүрөт. Эми азыр сиз алып алыпсыз. Бу бербей эле коюң, эчтеке эмес. Туура эле бу. Мындай жер бар да, таксырлар. Бирөө сизден карыз акча алып алганда, аны эч бербей атат. Сизге бирок мүмкүнчүлүк болуп калды. Анын акчасы сиздин колуңузга келип калды. Азыркындай эмес аны. Бербей койсоңуз акыңыз бар.